басмачылар көрсө андай болгон эмес экен. Репрессия учурунда көрсө тарых башкача болгон экен. Мунун баары архивтерде жаткан, тыюу салынып келгенде ошолор ачыкка чыгып жатат да. Чыңгыз Айтматовдун атасы Төрөкул Айтматов. Эл душманы болду. КГБнын архивтерин ачсаганда окуй кыргыздар чабышып эле жатып калып, бири-биринен кек алып өч алып эле депчи. Тарыхтагы болгон жазатайган нерселерди бул туура эмес болгон деп коюштун эмнеси бар дейм. Пропагандага сугарылып, телевизорго ишенген адамдар көп болушу мүмкүн. Маселенин баары Миржан, башкаларда эмес, өзүбүздө дейм да. Унчукпай турган балык депутаттар уста чыдабай кетип айрымдар айтып чыкканда, кул деген сөз өзү түшүнүктүү. Кул мүнөздүк деген эмне болду? Кул коен кармаптыр, бирок койорго жер таппаптыр дейт. Петровка, Ивановка, Лебединовка, Овкалар кыргызча болсун дегенин болбой атканын себеби. Орус тилинин эрежесине алайык көп сөздөрдү сүйлөп жазып калбадыкпы? Кыргыздардын тарыхын ошол башка улуттун өкүлдөрү, тарыхчылар жазган. Арыстан жазганды үйрөнбөйүнчө тарых мергенчини гана даңазалай берет деген. Биз айтабыз го, биз Манастын урпактарыбыз, биз эл жүрөкпүз депчи. Африкадагы элдер алар өздөрүн аябай улуу эл сезеткен дейт. Чукча деген бул эл жүрөк эл болгон экен. Анарды эми кантип жеңишти? Аларды ошол тамекиге аябай берилип кетишкен алар. Аракка, жинди суу. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар, ушул каналдын катталуучулары. Бүгүнкү биздин ушул маегибиздин, биздин подкастыбыздын коногу бар. Ал мен тааныштырып өтсөм, Миржан Балыбаев. Миржан Балыбаевты бүгүн кайсы темада эмне өңүттө чакырдым мен айтып кетейин. Миржан өзү журналист, анан эсимде деген өзүнчө бир телекөрсөтүүнү алып барат. Бул телекөрсөтүү ушул кыргыздардын өтмүшүндөгү, тарыхындагы учурунда туура баасын, калыс баасын ала албай калган ушундай жагдайларды, жок тарыхта андай болгон эмес, мындай болгон деп ошол көрсөтүүгө каармандарды чакырып, тарыхта тарыхта өзүнүн баасын берүү, ошол максатта ошол эсимде деген проектти алып барасыз, Ооба. Ошол тууралуу проект тууралуу бир айтып кетсең да. Анан мен көрүүчүлөргө бир нерсени айтып коеюнбу? Ооба. Миржан экөөбүз мындай жашташпыз. Мен кээде ушул мындай турмушта, жай турмушта сен мен деп эле сүйлөшүп жүргөн мен досторум көп эле. Анан студияга келе калып эле Миржан экөөбүз сиз деп калсак өзүбүзчө кызыктай болуп атабыз. Бул көрөрманды сыйлабагандык эмес. Биз эми баягы турмуштагыдай болуп эле сен мен дейби кенен сүйлөшө берели. Маектешип. Сөз сенде анда. Рахмат Эрнис, долбооруңа ийгилик каалайм. Эми ушундай долбоор ачкандар көп эле, бирок чын эле баягы баарыныкы эле баягы жүрүп жылып кетпей чүдөй эмес. Ийгилик каалайм да ошон үчүн. Жакшы болуп жатыптыр. Рахмат. Анан өзүм дагы алып баруучу ушундай интервью форматындагы өзүң айтып калбадыңбы, эсимде мен берүүсүн алып баруучусу болуп жүрүм. 5 жыл болуп калды долбоорго. Азыр эми убактылуу бир тыныгууда турат. Бул долбоор өзү изилдөө борбору да, эсимде деген. Бул Кыргызстандын тарыхындагы актай барактар. Изилденбей, убагында жашырылып же унутулуп калган ошо тарыхыбыздын барактарын кайта ачыктап көпчүлүккө мындай жайылтууда. Бул эми мен өзүм деле тарыхчы эмесмин, бирок тарыхка кызыккан адам катары ошо тарыхты популярдаштыруучу десем болот да. Анткени эми тарых деген бул абдан олуттуу чоң илим. Анан азыр тарыхчы деселе эми бир аз эс алууга, пенсияга чыгып калган бир айрым эле чоң жетекчилер эле тарыхчы болуп чыга калып атпайбы кээдечи. Бул абдан олуттуу илим да. Мен тарыхчы деп өзүмдү айта албайм, өзүмдүн кесибим башка, баягы саясаттануучу, политология адистиги боюнча окугам убагында. Анан бирок ошол биздин азыркы учурдагы айрым көйгөйлөрүбүз, айрым өксүктөрүбүздүн себептерин издеп көрсөк, ошонун баардыгы өткөн тарыхыбызда жатат экен да. Анан ошонусу менен кызык болду да, ошо эсимде долбоор. Анан ошол эсимде долбоорундагы изилдөөлөргө катышып жүрөм, кээде катышып калам. Ага чейин мына берүүлөрдө ошол кыргыз тарыхынын айтылбай, жашырылып, белгисиз болуп келген барактарын ачыктаганда чын деле баягы көп нерсе көзүң ачылат. Анан ошол биздин кийинки жылдардагы, мына соңку 100-150 жылдагы тарыхыбыздагы көптөгөн маселе, көйгөйлөрдүн
тамыры билинет экен да, себептери билинет экен. Анан ошондон улам бул баягы тарыхка кызыккандардын чөйрөсүндө да бул берүү өз көрөрмандарын тапты деп десем болот да. Мындай жөнөкөй жалпак тил менен айтканда биз сен экөөбүз мынау мектепте окуганда тарых сабагын окуп калдык. Ошондо мисалы үчүн мен өзүм айтайын, жанагы биз басмачылар, советтик бийликтин душмандары деген басмачылар болгон. Жанагы оторчулук маалында жанагы Үркүн окуясындагы жагдайларды ала турган болсок, сталиндик баягы саясаттын учурундагы баягы жакшы жетишкендиктерди, лениндик саясат, сталиндик саясат жетишкендиктерди тарыхый өңүттө да ошондой ушундай бир кооз кылып окутулчу да. Сен алып барып аткан силердин проекттерди карасам, ошол келген каармандарды карасам, таптакыр теңирден тескери башкача айтат да. Басмачылар көрсө андай болгон эмес экен. Репрессия учурунда көрсө тарых башкача болгон экен. Мен мектепте окуганда эмес. Үркүндүн тереңинде башка нерселер бар экен. Силердин эсимдеге келген каармандардын айтуусуна караганда. Ушундайбы негизи? Ооба, ушундай. Эми таза эле баягы төңкөрүш жасап тарыхта баарын баштан аягы баш ылдый бутун өйдө каратып койду дегенден алсын, бирок ушундай дагы болгон деген бир белгисиз барактарды ачышка туура келе, ачыш керек да. Ошондой айтылбай келген, мунун баары архивтерде жаткан, балким баягы жарыяланган эмес, тыюу салынып келгенде ошолор ачыкка чыгып жатат да. Ошонусу менен балким кызык болуп жаткандыр. Эгерде конкреттүү түрдө айта турган болсок, мисалы эл душмандары деген түшүнүк биздин улуу муунга сиңкул эл душманы болду да. Бул жөн эле бул саясий бир мөөр да, басып койгон да. Аны ал мисалы эл душманы деген түшүнүктү Сталин өзүнүн тегерегинде саясий атаандаштарын, алгачкы большевиктердин алгачкы катмарын жок кылган да. Анткени алар баары тең түш болгон. Ошол эле Сталиндин башкалардын баягы былыктарын билген, бийликке кантип келгенин билген, кылган кылмыштарын билген. Ошолордун арылуу үчүн бул менин душманым эмес. Бул жалпы мына эл силердин душман, эл душмандарды элге ошентип пропаганда менен сиңирилип, анан көп эле баягы укуктук нормага ылайык тергөө, калыс тергөө, сот, жактоочу адвокаты жок эле ошентип баягы чечилип, тагдырлары чечилип, камалып атылып кеткендер болгон да. Анан ошону акташ үчүн ушундай эл душманы деген штамп кирип, тилекке каршы ошол 80-90 жыл элдин аң сезимине сиңилип калган. Бирдек болсо эле бул душман, атыш керек, асыш керек деген адат азырга чейин ошонун калдыктары сезилип жатпайбы? Ошол баягы азыр кечирип кой, азыр жанагы интернетте хейт деп коет го, баягы жек эмес, кастык тили. Кастык тили ошол кайтадан ошондой түрүндө чыгып атат да. Эми байкап биздин эле жашташ курбалдаш, биздин эле кесиптештер болобу, блогерлер болобу же активдүү интернет колдонуучулар болобу, кээде камаш керек, аны атыш керек деп. Ой, ага чейин бир аз мындай процедура бар да, тергөө бар, аны баягы сот бар дегендечи. Анан ал күнөөлүүбү, күнөөлүүсүз эмеспи? Ошонун тамыры мисалы ошол жакта жатат деп эсептейм да. Ошол баягы 30-жылдардагы териштирбей эле душман деп атап коюш. Ошо эл душманы деп калбадың, ошо мен айкын бир мисал, эң даана мисал ошол эле баягы Чыңгыз Айтматовдун атасы Төрөкул Айтматов эл душманы болду. Ошону мен менин буга чейинки бир проекттердин биринде Роза Айтматова келгенде да айтты эле да. Кичинекейибизде ушул сенин атаң баландай түкүндөй деп ушуну корунуп жүрүп, бала болсок дагы түшүнбөчү экенбиз депчи. Менин атам эмнеге ушундай депчи, эмне кылды депчи. Ошондой нерселер болгон да тарыхта. Эми мен сурайын дегеним Миржан. Эми ал болуп өткөн иш да. Тарых жасалган, болгон, эмне деген күндө да болуп өткөн иш. Болуп өткөн ишти, бүткөн ишти кайра аны козгоп, мындай болгон, тигиндей болгон деш менен бул эмнени көздөйсүңөр да?
Эми бул баягы 30-35 жыл мурда аны өзгөртө албайсыңдар деген легендарлуу парламенттин учурунда дагы ушундай сөздөр көтөрүлгөн да, анда биз жаш бала болсок дагы эсибизде. Эми эгерде архивтерди ачсак, КГБнын архивтерин ачсак, анда окуй кыргыздар чабышып эле жатып калып, бири-биринен кек алып өч алып эле деп жансыз эле баягы чубактан мындай чубалып бүтпөйт, кегибиз токтоо ошондой деген пикирлер болгон да. Эми мына ошол эле эсимде долбоордун алкагында ошол репрессиядан жабыркагандардын урпактарын бир нече адам келди да, ар башка интервью болуп. Дээрлик бардыгы ким арыз жазып, тоголок арыз жазып, ошол атасын, чоң атасын каматып аттыргандар, билдиндар, дээрлик бардыгы билет экен, ошондо эле билчү экен. Эми ошол өч алат, анан кек сактайт, анын атын жар салып жаманатты кылат дегенден баары эле алыс да. Андай ниетибиз жок дейт. Болгону дейт. Менин мисалы кулакка тартылгандар, алар деле баягы укуктарынан ажырап калган да, бул жана атылып кеткендер эмес, камалып, жаманаттуу болуп, жерөөдө баягы сүргүнгө баягы айдалып кеткендер мисалы да, жүздөгөн үй бүлөлөр болгон. Мисалы Оренбургка, азыркы Украинанын Херсон облусуна 700дөн ашуун үй бүлө айдалган да. Жөн эле бай, колунда бар, окаттуу болгон үчүн колхоз түзүш керек болду да. Колхозго мүлк, мал, жанагындай сокко тарткан жанагы унаа жок да, ошону байлардан тартып алып, анан баягы керейген балдар таратып, аларды болсо эл душманына тең эле баягы кулак деп туруп айдап жиберген. Ошолордун балдары, урпактары айтат да, бир кылмыш кылбаса, болгон күнөөсү бай экен, мүлкү, окаты болсо, жайыттары, жерлери бар экен, мал мүлкү бар экен, анда айыл чарба инвентарь бар экен. Ошол кылмыш экен. Ошол мүлкүн тартып, таратып, анан кийин өздөрү баягы берде баягы бирдеке кылып жибербесин деп, миңдеген километр алыска тиги Оренбургка же Херсонго айдап жиберген экен. Ошону эле суранып жатабыз, ал кылмышкер эмес деп эле актап койгулачы десек, ошону жете албай келатабыз дегендер бар да. Анан кийин бунун баягы биздеги азыркы учурдагы байларга болгон жек көрүү, мындай класс таптык жек көрүү бар го. Кедей дыйкандарымдын жанагы бай манаптарга феодал тиги капиталисттерге болгон жек көрүү. Ошонун дагы үрөөнү ошол учурда себилген да. Жек байларга болгон жек көрүү. Мисалы бизде ар кандай байыгандар бар. Чынын айтыш керек, байлардын баары эле азыркы байларыбыздын баары эле баягы агамгек маңдай тери менен тапкан эмес, бирок ошончо дагы бар да арасында. Бирок эми соңку жылдары мисалы баланчанын мүлкүн тартып алыптыр, баланча соттолуптур, баланча минтиптер дегенде туура арасында айыптуулар бар, урдап алган, мыйзамсыз алган, тартып алгандар бар. Анан бирок ошолго болгон элдин реакциясын байкасаң, чалап алыптыр, туура болуптур деп ушундай эл табалаган пикирлерчи. Калың эл арасында эле эмес, мындай билимдүү, кабары бар, маалыматтан кабары барлар эле ошентип жатат да. Мисалы, бунун да ошо үрөөнү ошол учурда себилген да, байларга болгон жек көрүү да. Буну чынында эле мындай чыгарып, ушудан алыш кыйын экен да, бул муунда муун көтөргөн нерсе экен да. Мисалы, ушун үчүн дагы биз ушул тарыхты билишибиз керек. Биздин азыркы учурдагы өксүк комплекстерибиз эмнеден болот? Мисалы, тилибиз азыркы абалы, анын себеби эмнеде? Ушунун баары биздин соңку 100 жылга жетпеген 100 жылдык тарыхыбызда ошонун баарын тамырлары бар да. Ошолорду ачыктасак, ошолорду айтсак, ошондо баягы медицина деле бар го. Туура дарылаш үчүн туура диагноз коюш керек. Так, эгер туура эмес диагноз коюп койсоң, оорудан арыла албайсың, тескерисинче зыян этет. Тарыхты билүү, тарыхты биздин өзүбүздүн улуттук травма дейле бар да, улуттук травма бар. Адамдыкындай эле, мисалы, көп жыл мурда алган бир жаракатынын кесепети өмүр бою тийип турат го. Улут деле ошодо. Биздин травмаларыбыздын, улуттук ошо жаракаттарыбыздын себептерин, ошо жаракат каерде, качан болгон, ошонун себептерин билсек, ошол жаракаттын кесепеттеринен арылуу дагы оңой болот, тез болот да. Тарыхты деле өзүнчө бир медицина сыяктуу да, диагностика. Тарыхты так туура билип алуунун өзү кайра анын түбүндө пайда жатат коомго. Ооба, анткени бул сөзсүз эле баягы эми айтышат да, баягы мисалы азыркы мына анын ичинде эсимде долбоору алектенген жүргүзгөн иштимердүүлүктүн арасында деколонизация да, оторчулуктун кесепеттеринен арылуу деп коеюнчу. Мисалы биздин казакстандык туугандар оторсуздандыруу деп которушуп алды деколонизацияны. Анан эле ушул деколонизация деген сөз чыкканда эле айрымдар өзгөчө баягы биздин мурдагы бир мамлекетте болгон улуу агаларыбыз деп коелу.
ушулар эле мындай теригип эле ачуусу келип кыжырлана берет да айрымдары. Биз колониалдык империя болгон эмеспиз, силер колония болгон эмессиңер, биз силерге мектеп курганбыз, силерди агартканбыз, агартканбыз, тазартканбыз деп эле ошентип чыгышып атпайбы? Ал дагы болгон. Бирок андан тышкары дагы кесепеттер да болгон. Аны дагы айталы деп жатабыз болгонучу. Ошон үчүн мен дагы айталагым келет да, бул ушул медицина сыяктуу да тарых. Мен ошондой аналогия келтирет элем да, ошол туура так себептерин аныктап, дарт аныктоо деп коет го, диагностиканы. Ошондой кылсак, ошол бизге ошонусу менен пайдалуу да. Анткени мисалы өзүң айтпадыңбы? Үркүндөн баштайлы, Үркүн. 100 000 деген кыргыздар мына Кыргызстандын түндүк одандарында бар эмес, мына Чүй, Көл, Нарын өзгөчө да үрккөн да, үркүп башка аймактар анчалык качпаптыр, бирок ошол тарыхта ошондой да. Анын кесепеттери мына азырга чейин мисалы сезилет да. Биз айрым бир сөздөрүбүздө мирле мисал айтайын да. Мисалы балким сен эле уккандарсың, биз кичинекейбизде бизди угуп калдык. Кичинекейде орус келет, орус келет деп коркутчу. Ооба. Ыйлап аткан баланы орус тынчтандырыш үчүн. Анан келип баягы айылда, жайлоодо жүрсөң, атаңды көрдүм, атаңдын мурдун орус кесип кетиптир, кулагын орустар кесип кетиптир десе, балдар коркуп ыйлап мындай абдан орой тамаша, бирок ушундай да, анды угуп калды да. Бунун жөн эле бул жомок эмес да. Демек болгон да. Биржан, ушундай травмаларда мисал, бир эле мисал бул. Биржан, эми экөөбүз мына бир катар телеканалдарда иштешип калдык экөөбүз. Биз ошол эле ар кайсы улуттун өкүлдөрү менен, ошол эле улуттардын арасында орус досторубуз бар, кыздар бар, жигиттер менен кандай сонун мамиле, азырга чейин мамилебиз кандай? Маселе аларды кайсы бир улутту жээрүүдө эмес да, болгону алар күнөөлүү эмес. Ооба. Бүгүнкү ошол биз менен дос болуп аткан, мамилелешип аткан, тиги ар кандай кечелерде, ар кандай бир иш-чараларда достошуп мамилелешип аткан орустар бул биздин бүгүнкү доордун биздин досторубуз. Бирок кайсы өткөнкү бир өтмүштө тарыхтагы болгон ушундай бир жазатайган нерселерди бул туура эмес болгон деп коюштун эмнеси бар дейм. Ошол эле мен мисал келтирет элем да. Мисалы үчүн немис эли, Гитлер. Мен дагы ошону айткым келет. Гитлер. Ошол немис эли ардан баштан эле биз кезинде кыйын болгонбуз, Гитлер баарын титиреткен дебестен эле немис эли бул туура эмес болгон. Аябай туура эмес, адамзатка чыккынчылык болгон деп компенсация дагы төлөп берип атпайбы? Президенттери чөгөлөп туруп кечирим сураган да. Мисалы жаңылбасам баягы Конрад Аденауэр, мен жаңылбасам да, эң баягы тарых ФРГнын Батыш Германия президенти чөгөлөп туруп кечирим сураган бүт дүйнөдөнчү. Биз ошо фашисттер кыргын салган, зыяны тийген адамдардын баарынан, өлкөлөрдүн, элдин баарынан, элдердин баарынан кечирим сурайм депчи. Буну ошол накта баягы денацификация деп ошону айтса болот да. Анткени Батыш Германия мисалы да, менен Чыгыш Германиянын ошол жактан айырмасы чоң. Батыш Германияны батыш коалициясы бошотподу, ошол Америка, Британия, Франция анча-мынча. Алар ошо басып алган территориясында дароо эле колго түшкөн, туткундалган немистерге ошол фашисттик Германия кылган зөөкүрлүк, айбанчылыктардын баарын кинолорун, тасмаларын көрсөткөн. Кинотеатрга туткундарды биринин артынан бирин киргизипчи, миңдеген адамдар мына силердин Гитлериңер ушундай кылмыш жасаган, силерди ушуга түрткөн деп, алар башын жерге салып ыйлап отурган кадрлар бар да, муну бар документалдуу. Аларды керек болсо алып келип, ошол атылып, миңдеп атылып көмүлгөн адамдардын мүрзөлөрүн кастырып, мына чирип калган денелерин алып чыгарып иш-дөстөрүн иштеткенде, мына силер кылган кылмыш деп. Ошентип алар денацификация болду. Ошентип алар өзүнүн эми эл болбосун, ошол режимге алданган элдин кылган кылмыштарын толук мойнуна алып, мындай кечирим сурап, чөгөлгөнгө чейин жетип, мына ошентип Батыш Германия азыркы дүйнөдөгү Европанын лидер мамлекетине айланды да. Андай нерсе бирок Чыгыш Германия ГДРде болгон эмес. Дароо эле коммунисттештирүү, социалисттик ошо менен алек болушкан да. Ошонун кесепетинен мына азыркы Чыгыш Германияда ошол чыгышчыл, орусчул деп коелу, кызылдар деп коелду, ошолордун немеси күч да. Анткени алар өздөрүн денацификациядан өткөн эмес аларчы.
азыр бир өлкө Украинаны денацификация кылабыз деп ошентип чыгып атпайбы? Бирок сырттан карасаң да мындай калыс карасаң делечи кимиси денацификацияга муктаж экенин көрүп накты түшүнөсүң да, кимиси ошол фашисттик ыкма менен иштеп жатат, кимиси өз мекенин коргоп жатат. Аны да көрсөк болот. Бул өзүнчө чоң тема буга. Анткени тилекке каршы биздин көрүүчүлөрдүн арасында дагы ошол пропагандага сугарылып балким да, ошол телевизорго ишенген адамдар көп болушу мүмкүн. Анын үчүн бул чоң талаш жаратышы мүмкүн. Ошо мен кептин баары ошо биз тарыхты билели, учурунда тарыхта бизде советтик мезгилде окуткандай тарых эмес, көрсө баландай болгон бир держава өзүнүн империялык саясаты менен бизди монтип эзген экен, бизди талкалаган экен. Ошол нерсени тарыхты тарыхтай билип албайлыбы деген нерсе жатат да. Анан бирок маселенин баары Миржан башкаларда эмес, өзүбүздө дейм да. Ошол империядан корккондой, сестенгендей, кой абайлайлы, тышкы саясатта абайлайлы, ал деген баланча өлкөнү баландай кылып салбадыбы, тигил өлкөнү жок кылып салбадыбы, ошон үчүн абайлашыбыз керек деп анан мындай корккондой, анан кошоматта кылгандай бир көрүнүштөр бар. Эми бунун объективдүү себептери да бар. Мурдагы ошол баягы колониянын башын метрополия деп коет, мурдагы метрополиядан биз мурдагы колония болсок дагы, бирок ошол мурдагы метрополистен объективдүү түрдө көз каранды болгон жагдайлар да бар, экономикалык жактан да, аны моюнга алыш керек. Андан башка альтернатива жок. Ошол эле мисалы миграцияны айтабызбы, же ошол эле мунай зат жагынан айтабызбы, көз карандыбыз да, аны моюнга алыш керек. Ошол жагынан мисалы мамлекеттин, бийликтин кадамдарын түшүнүү менен кабыл алса болот да. Айла жок. Башка айла жок туура. Аны баягыда тышкы иштер министри силе айтып чыкпадыбы? Баягы биздин кыргыздарды мончодо жерге жаткызып алып тебелеп тепсеп сабаганда депутат, биздин баягы унчукпай отурган балык депутаттар уста чыдабай кетип айрымдар айтып чыкканда, ошондо айтпады. Эми ачык эле айтты, дипломат айта турган нерсе эмес, бирок айтып салды. Чынын айтканда ушундай, эмне кылабыз? Ооба, каршылыгыбызды, макул эместигибизди, ошол жанагы биздин мигранттарга болгон мамилени айттык, бирок андан ашып кете албайбыз. Мисалы Азербайжан менен Россиянын ортосунда кандай азыр, эми андан ары ырбабай эле койсун, бирок кандай терешүү болуп кетти. Ал жагынан алганда Азербайжан мисалы мунай жагынан да, энергетика жагынан толугу менен көз каранды эмес, көз карандысыз да. Көптөгөн 30 жыл бою өзүнүн баягы союздаштарын да ылгап, эч кандай союздарга кошулбай, мисалы Бажы союзун айтпай, же болбосо жанагы жамааттык коопсуздук уюмун айтпай эле коелу, ошондойлорго кирбей өзүнчө саясат жүргүзгөн да. Бунун бир туруп эле бир заматта эле бок, эми бүгүндөн баштап, эртеңден баштап биз көз карандыбыз, сенин сөзүңдү укпайбыз, сен менен дос болбойбуз деген дебей, мына 30 жыл бою ыраттуу жүргүзүп келген саясатынын натыйжасы да, асыл Азербайжандык. Анан биз эмнеге Азербайжандай боло албайбыз деген кебирлер чыгып атпайбы? Биз дагы ошондой эми эр жүрөк, шарт андай саясат бул жомокто гана, байыркы немелерде мындай куламуштарда гана болот да, реалдуу саясатта, геосаясатта андай болбойт. Ошон үчүн аргасыз объективдүү жагдайлар да бар да. Бирок биздин, мен жана башында айтып кетпедимби, улуттук травма депчи, улуттук жаракаттар, ошонун кесепеттеринен арылбай келе атабыз да. Мисалы өзүбүздөн көз каранды да. Ошол эле мисалы тарыхыбызда болобу, тилибизде болобу. Мисалы тил жөнүндө айта кетейинчи. Биз мына жакында улуттук тил боюнча, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия бир мыйзам долбоорун сунуштап абдан чоң талкуу жаратпадыбы? Орус тилдүүлөр арасында абдан чоң мындай нааразычылык, коркуу, мындай кооп, чочуркоо пайда болду да. Кыргыздар бирок орус тилдүүлөр. Биздин тилибиздин азыркы учурда абалы мисалы баягы күнүмдүк турмуш тиричиликтеги тил деңгээлинде калбады кыргыз тили. Илим жаатына келсек, илимде союз кезинде деле азыр деле баягы филология илимдеринде, мындай көркөм өнөр таануу илимдеринде ошондо кыргыз тилиндеги кыргыз тилинде жазылып жакталган диссертациялар айтылды да, мисалы да. Бул конкреттүү изилдөөлөрдүн натыйжасы да. Мен ушул эсимде долбооруна катышканда ошондо. Ал эми башка чоң мындай фундаменталдык илим, физика, химия, математика, математиканын педагогика жакын жагы фундаменталдык илим жагынан алганда кыргыз тили мындай четтеле калып калат да. Ошон үчүн баягы
кыргыз тили азыркы учурда азырга чейин деле мындай төмөнкү сферанын төмөнкү катмардын тили, а жогорку катмарлардын баягы эл аралык деңгээлге чыгуучу илимий деңгээлдеги мындай коомдук илимдер деңгээлинде кыргыз тилинин орду тилекке каршы жок десе болот да. Бунун себеби эмнеде? Анткени биз өзүбүздүн тилибизди биз кыргыз тилинин ариптерин, алфавиттерин тандоодо өтүүдө ошондо бир чоң тузакка түшүп калганбыз да. Мына 27-жылга чейин кыргыздын биринчи гезити дагы ошол араб тилинде чыккан, араб ариби менен чыккан. 27-жылга чейин Кыргызстан эле эмес, кошунама түрк элдери, азыркы республикалар араб арибинде колдонушка жазышкан. 27-жылдан 40-жылга чейин латын арибинде болдук. Билебиз, латын арибинде мен чоң апам раматлыктагы ошо латынча жазчу, мен таң калчумун, англисче билесиңби деп, көрсө латын ариби экен да. Анан 40-жылы Сталиндин мындай саясаты башталат да, бул орус эли улуу эл, эң баягы союздун бириктирип туруучу эң башкы эл, калгандары баягы кичүү ини өлкөлөр депчи. Ошондой жалпак тил менен айткандачы. Анан баардыгын кирилл арибине өткөрүштү. Ошондо бир норма кирип калган. Башка тилдерди айта албайм, мына кыргыз тилинде. Кыргыз тилине башка тилдерден келген сөздөр орус тилинин эрежеси менен жазылып айтылышы керек. Түшүнүп атсың да? Мисалы, кыргыз тилине октябрь деп, октябрь дебеш керек, октябрь деп айтыш керек. Конституция эмес, конституция. Ошол учурда мына латын арибинде турганыбызда, мына 13 жыл сүрөттөр бар белгилүү. Мисалы, Элла Майар деген австриялык саякатчы айым келип сүрөт Кыргызстанда аябай сонун сүрөттөр тартып кеткен да, фото сүрөт. Түшкөндө эле баягы Бишкек станциясында бажырайып Прунза деп жазылып турат. Латын ариби менен Прунза деп. Фрунзе эмес. Фрунзе деп орусча ылдый жагында жазылып турат. Кирилл арибинде өйдө жогору жагында Прунза деп турат да. Ал сүрөттү тапсаң болот. Кыргыз тилинин орфоэпикасы бар да, орфоэпикасына ылайык, сүйлөө ыңгайлуулугу ыңгайына ылайык жазылган да. Прунза деп. Анан эле биз 40-жылы Кириллге өткөндөн кийин, Кирилл тамгасын өткөндөн кийин эле биз Фрунзе деп жазып калдык. Кемпир чалдар Фрунзе десе койчу, Фрунзе эмес, Фрунза деп. Кыязов без Кыязов деш керек. Балыбаев деп эмес, Балыбаев болуш керек деп ошентип калбадыкпы? Өзүбүздүн тилибиздин жери ошондо башталган. Биздин өзүбүздүн тилибиздин эрежесине ылайык эмес, орус тилинин эрежесине ылайык көп сөздөрдү сүйлөп жазып калбадыкпы? Ошондо баягы тамыр ошондо жатат да. Анан мисалы биз телевидениеде иштегендер жакшы билебиз. Мисалы эсиндеби? Баягы союз кезинде эле эмес, 90-2000-жылдары борбордук Россиянын каналдарындагы баягы бул жактагы кабарчылары, мисалы биздеги, Тажикстандагы, Казакстандагы кабарчылары орусча так сүйлөргө милдеттүү болчу, акценти жок. Эсиндеби? Так сүйлөш керек болчу. Же мисалы ошол эле орусча жаңылыктарда иштеген кыргыз болсоң дагы, бирок акценти жок, так сүйлөшүң керек болчу. Ошол эле учурда, эсиңде болсо, ошол эле мезгилде 90-2000-жылдар ошол эле Кавказ өлкөлөрүндө, Грузиядагы, Армениядагы, Азербайжандагы орус каналдарынын кабарчыларын сүйлөгөндөр эсиңде болуш керек. Алар акцентинен тартынбай эле, өлө акценти менен сүйлөп жатты, эсиңде. Аларга эмнегедир бул талап иштечү эмес. Бизге келгенде эле сен акценти жок сүйлөшүң керек деп. Анан бизде дагы ошондой бар, билимдүү, орусча акценти жок, таза сүйлөйт деген сезим болду. Мунун да себептери бар да. Анткени грузиндер ошол эле 78-жылы Грузия СССРнын конституциясын өзгөртүү киргизген аракет кылышкан. Грузин тил ага чейин ошол учурда эле мамлекеттик тил, Грузия СССРнын аймагында мамлекеттик тил деп эсеп жазылган экен да. Анткени баягы Сталиндин учурунда Сталин, Орджоникидзе, Микоян деген ошо кавказдыктар эң жогору бийликтин эң жогорку эмесинде бутагында отурганда, аларга ошо кавказдыктарга мисалы ушундай сөз айта алышчу эмес да. Алар акцент менен сүйлөсө, эми жол башчылары акцент менен сүйлөп атса, аларга башкаларга эмне болуп калыптыр депчи, ошондой болчу да. Чындап эле Миржан. Анан бир нерсени кошо кетип, акцент жөнүндө. Мисалы сен мына Европада, Америкада болгонсуң, билесиң, Ал жакта англисче акцент менен сүйлөйсүң деп сени эч ким жербейт да.
анан акцент менен сүйлөп алам. Жана Трампка деле индусча акцент менен эле сүйлөбөдү. Анан кийин мен түшүнбөй атам деп койду, бирок тиги өзүнүн барып сүйлөйт. Индустар сүйлөй берет. Бизде болсо ошондой нерсе орноп калганда, мына биздин тилибиз анан алфавит аркылуу жанагындай эрежелер кирип атабы. Анан кийин орусча кандай айтылса, мисалы бул сөз орус тилинен эмес, англис тилинен, немис тилинен, Кытай, Жапон, тиги Португал, испан тилинен кирип атса дагы биз ошолордон түзө албай орус тили аркылуу киргизиш керек да. Мисалы Португал, испанча бул сөз орусча кантип айтылса, ошо орусча айтылышы менен бизге тилге кирген да. Ошентип отуруп бул мындай мина да болуп калган да биздин тил. Ошол бир чоң кесепети да ошонун. Ал нерсе менимче ошол билбейм бул кандай саясат болгон, ошол Советтер Союзунун учурунда эле орус тилин жакшы билсең чыгармаң жакшы жазылып, жакшы мыкты Айтматовдай болосуң. Орус тилин билсең карьералык өсүш жакшы болот. Деги эле орусча сүйлөсөң, орусча такылдап сүйлөсөң, сен көзгө илинесиң деп анан ошондой нерсе карьераңа кепилдик берчү бир неме да, бир фактор болгон да. Анткени ошентип балдарында орус мектепке окуп. Мен ошол ырсабын так эле айтып коеюн. Бул эми баягы эмнеге ушинтип жазды, ушинтип да жазабы, эмнеге деген эмес эми. Алыкул Осмоновдун ыры бар. Эй Россия, Россия бир боор энем, мен өңдү тоо кушуна койнуңгенен. Чын сөздү туура айтуудан тайман албайм. Биз элбиз, биз кишибиз сени менен дейт да. Эми биз кыргыздар эми эл болсок, киши болсок, адам болсок, орусча сен менен адамбыз деген маселе ошондой эле бар экен эле. Бул эми идеологиялык өңүттө. Азыр болсо кээ бирки ушундай бир нюанстар болуп калып атат. Россияга биз кошулбасак адам эмеспиз, биздин келечегибиз жок деп ушундай нерселер чыгып атат да. Эми бир өлкөнү жейрегендик эмес, баардык өлкөлөр жакшы, өзүнүн саясаты бар, тышкы саясаты бар, бирок кептин баары баягы өзүбүздө деген ушунда да, баягы өзүбүз мындай баягы сен буга чейинки биздин маегибизде айттың го, баягы бир терминди айттың, кул мүнөздүк депчи. Ошого кайрылгым келип атат. Бул кул мүнөздүк. Кул деген сөз өзү түшүнүктүү. Кул мүнөздүк деген эмне бул? Негизи бул кул мүнөздүк деген бул орустардагы түшүнүк бар. Орус тилинде түшүнүк, арабская психологияда. Ошону которуп алгандагы мындай кыргызча вариант окшойт да. Негизи бул баягы илимде мындай кул мүнөздүк деген терминди мен кезиктире элекмин, бирок бул бир түшүнүктөрдүн жыйындысы болуш керек. Ошол эле улуттук өксүк комплекси, улуттук травмалар, ошолорду бир мындай жөнөкөй тил менен камтыган мындай түшүнүк болуш керек да. Кул мүнөздүк десең, бир кулдар жөнүндө бир нече макал эсиме түшүп атпайбы? Бул байыркы макалдар да. Кул эркиндикти самабайт дейт. Кул өзү кул элебүүчү болууну самайт экен да. Кул эркиндикке чыксам, эркин болсом дебейт. Менин да кулдарым болсо, мен өзүм кожоюн болуп, менин кулум болсо деп калат экен да. Кулдук аң сезим, кулдук ой жүгүртүүнүн бир таасы мисалы да. Же бир экинчи мисал. Бул кыргыздардан эле бир Аушкадан уккан, бир эсимде калыптыр. Кул коен кармаптыр, бирок коерго жер таппаптыр дейт. Кандай сөз Кул коен кармаптыр, бирок коерго жер таппаптыр дейт. Ушуну менен, ушул эки нерсе менен кул мүнөздүктү аныктап койсо болчудай да. Азыр айтса. Анан кийин эми биз мындай академиялык тилде эмес, элдин катмарында пайда болгон ушундай аныктамалар аябай таамай болот да. Мисалы тил жөнүндө айтып өттүк, улуттук травмалар жөнүндө айта кетейин да. Мына Үркүндөн баштап кетип, жана башка жака болуп кетпедик. Үркүндө 100 миңдеген адамдар кырылды, жанагындай травма алды. Бирөө сенден күчтүү, куралы күчтүү, саны күчтүү, билими күчтүү, технологиясы күчтүү адам келип туруп сени кордоду, качырды, өлтүрдү. Бул травмабы? Травма. Ал жакка бардык, ал жактан дагы бир жабыркадык да, мисалы Кытайдан дагы. Аяктан кул болду, кыздарыбыз, балдарыбыз сатылды, бир чөйчөк талканга сатылган учурлар болду. Кайта кайтып келди, мына Ленин бизди заманак алып калды. Ленин болбосо кыргыздар Кытайдан келбек эмес, кыргыз кырылып калмак деп атпайбы? Азыр Ленин эстелигин алынгандачы. Эми биринчиден кыргыздарды кайтаруу
Кытайдан бул туура эмес иш болгон деп ошол падышалык бияктагы администрацияны сындагандардан биринчи большевиктер эмес, Керенский деген убактылуу өкмөттүн төрагасы башчысы ошо болгон. Мамлекеттик думада ошол большевиктер бийликке келгенге чейин эле. Бул биринчиден. Анан Ленин кайтарыптыр мейли. Бирок бул жакка кайтып келгенден кийин ошол мисалы көбүнчө Жетису облусу деп койчу, азыркы мына Нарын, Чүй, Көл, анан Казакстандын Алматы облусун, Талдыкоргон облусун камтыган өзүнчө область болчу анда. Ошол жакка кайтып келген кыргыздарды келсе, кыргыздардын ордун баягы кууп жибергендер. Кыргыздардын ордун кууп жибергендер ээлеп алыптыр. Жайыты болобу, айдоо жерлери болобу ээлеп алыптыр, биздики деп. Араң жолдон азып тозуп ачка өлүп калгандар да болгон, келсе ошентип отурат. Эмне кылат? Жок. Жергиликтүү администрация, большевиктер. Алар кимдер? Алар кечеги падышалык бийликтин деп отургандардын туугандары деп колду, ошол улуттагы адамдар. Аларга о жаман болуптур деп койду, күйбөйт да. Ошондо күйгөн, ошондо бийликте, ошол большевиктер бийлик келген большевиктердин арасында саналуу эле кыргыз болгон. Саналуу эле. Мисалы ошолордун бири Төрөкул Жанузаков деген болгон да. Төрөкул Жанузаков Түркүстан Республикасында, Түркүстан Республикасы бул азыркы Казакстандын жарымын, азыркы Тажикстан, Өзбекстан, Түркмөнстан бизди камтыган килейген чоң республика. Ошонун аткаруу комитетинин төрагасынын биринчи орун басары да. Эми бул вице-президент деп койсок болот да. Турар Рыскулов казак досу, бөкөө мектепте чогуу алып. Биринчи төрагасы ошол Төрөкул Жанузаков биринчи орун басары. Ошол чуркап жүрүп, ошол большевиктер, коммунисттерге ошол жердеги башка улуттагы жаман көрүнүп жүрүп, алар менен чабышып, талашып жүрүп, ошол баштаган кыргыздар кайтып келгенден кийин өзүнүн мурдагы жерлерине ээ болсун, буларды кууп чыккыла депчи. Тигилер макул болбой, ошол жана кулактар кыргыздардын жерлерин басылганда кайтып келген кыргыздар бул менин жерим деп барса атып салган, өлтүрүп салган учурлар болгон. Ал тарыхта айтылган жок. Большевиктер бизди сактап калды, алып келди мекенибизге дейт. Мына ошондой болгон. Ошондо айтышыбыз керек. Мисалы да. Талай кыргыз кырылган. Мен так санын айта албайм. Ошол эле баягы кулактардан. Турар Рыскулов ошентип эт кечиресиң. Төрөкул Жанузаков ошентип чабышып, согушуп атып, большевиктер акыры аны душманга айлантып салат, бияктагыларчы. Бияктагы жана ОГПУ, анда ЧК КГБнын биринчи ОГПУ деп аталчы. ГПУ, ОГПУлар ага каршы мына провокация кутум уюштуруп, ал акыры мына Жалал Абад, Ферган өрөөнүн жагына басмачылар деп коебуз го, басмачыларга качып, аларды менен келишип, ал басмачылар менен бийликти элдештирүү аракетинде көп кылган да, Төрөкул Жанузаков. Бирок жаманатты кылып отуруп, бул басмачыларга, душмандарга өтүп кетти деп, жана ОГПУ, ЧК жергиликтүү башчылары анын даттануусу, анын бул жактагы большевиктер, ЧК, ОГПУ кылган кылмыштары Москвага жетпесин деп, Жалал Абадтын азыркы Акман деген айылдын жанынан ат өлтүрүшкөн да. Басмачыларды сатып алып, бир басмачынын атасын барымтага алып, сен ошону бизге бербесең атаңды өлтүрөбүз деп. Ал айла жок. Алып келатканда ошол жерден баягы большевиктер буктурмадан кол салып, чекисттер ошентип өлтүргөн да. Мисалы ошондой баатырларыбыз болгон. Болгону 28 жашында өтүп кетти Төрөкул Жанузаков да. Курч, абдан билимдүү, мамлекеттик думага падыша учурунда кандидат болуп, талапкер болгону жаштык кылып өтпөй калган да. Эми биз бул маселенин өзөгү эмнеге келип такалып атат? Биз азыр айтып атпайбызбы, Миржан? Кыргыз тилинде кыргыздын баягы айылдагы кыргыз, чыныгы кыргыз башка тилде кантип айтканы оң болсо, ошентип айтсаң, кыргызча болсун, жер суу аттары кыргызча болсун, Бишкектеги 4 районунун аты кыргызча болсун, жерлердеги Петровка, Ивановка, Лебединовка, Овкалар кыргызча болсун дегенин болбой атканын себеби ошол эле учурда тарыхты тарыхтай билели. Азыркы эле айтып кеткен басмачылар көрсө басмачы эмес, өзүбүздүн эл жерди коргогон бир азаматтарыбыз болгон экен. Андан башка дагы репрессияда кыргыз тили, кыргыз тарыхы, кыргыз деп ушинтип айтып чыккан биздин ушул бабаларыбыз, аталарыбыз, алар кыргыз үчүн ушундай күйгөн экен деген нерселерди тарыхты тарыхтай билбей жатканыбыздын себеби, кыргыз тили даана чыныгы кыргыз тили болбой жатканын себеби бул түбүндө бир материалдык жетишпестик, тиги бул акча жок болуп атат эмес,
колу мүнөздүк турат десек болобу? Эми кулунда жалпак тил менен жупунлаштырып айтылганда ошондой да, бирок бул чоң түшүнүктөрдү камтыйт деп атпайбы кол мүнөздүкчү. Мисалы басмачылар жөнүндө айта кетейин. Эми бизде мындай бир адат бар да, өткөндү өтө эле идеалдаштырып жиберебиз. Инсандар болобу, же бир өткөн тарыхый окуялар, же өтө эле мындай жамандап салабыз да. Жерден алып, көргөндөн алып. Илгери укмуш болчу дейбиз, же илгери таптакыр жаман болчу деп. Басмачылар жөнүндө да бул мисал катары. Басмачылардын баарын эле идеалдаштырып, баары эле улуттук боштондук күрөш үчүн чыккан баатырлар, мекенчилер деп айтууга болбойт. Арасында чынында эле каракчы, басмачы, тоноочу, абдан зөөкүрлөр да болгон. Бул тарыхый факт. Аны мына өзгөчө азыркы учурда Ош университетинин тарыхчылары бул теманы аябай терең изилдеп жатышат. Мен билгенден да, мындан башкалар изилдөөчүлөр да бар. Ошол анан башка эле ачык булактарга караганда мисалы абдан эле мындай мыкаачылык менен, зөөкүрдүк менен адамдарды өлтүрүп, кырып, талап тоногон айрым кээ бир корбашлар болгон, бар эмес. Ошону пропаганда ошолорду мына басмачылыктын жүзү ушундай деп колдонгон. Ошол учурда эми басмачылыктын түпкүрүн кантип чыкканын кыска айта кетейин. 1917-жылдын ноябрында большевиктер бийликке келгенде бул жерде мына Кокон автономиясы деп түзүлөт да, Түркистан автономиясы дейт, бирок борбору Кокон шаарында Кокон автономиясы өзүнчө мейли ошол РСФСРдин курамында бирок өзүнчө автономиялуу республика бололу деп бир топ чыккан. Башында Мустафа Чокай деген казактын белгилүү, кийин аны баягы фашисттердин колуна түшүп, алар менен кызматташпай атылып кетти. Ошол турганда дагы бир Назир Төрөкулов деген казактар болгон. Биздин дагы азаматтар болгон. Ошолор болгон 3-4 ай эле ошол республика Кокон автономиясы өкүм сүрүп турду. Аларды большевиктер келип, чоң аскерлерди жөнөтүп, алар арасында дагы армяндардын улутчул партиясы Дашнак Зүтүн деген Дашнактар деп койчу. Ошолордун колу менен Кокон автономиясын кырган. Коконду бир нече күн кыргын салып 10 000 адам өлгөн. Ал жалаң эле мусулмандардын, ошол Фергана түркистандыктар эмес, арасында орустар, жөөттөр, ошол армяндар, кыргыздар бүт баары болгон да, өкмөтүнүн курамындачы. Өзүнчө автономия бололу. Биз РСФСРге каршы чыкпайбыз деген. Ошолорду кыргандан кийин ошол басмачылык кыймылдын пайда болушуна биринчи алгачкы негизги себеп ошол болгон. Ага чейин басмачылык, большевиктер менен чабышабыз, согушабыз деп эч ким неметкен эмес. О, жакшы болуптур, эми мейли. Болгону биз падышалык империя учурундагы да эмес, бирок өзүнчө автономиялуу, өз алдынчараак бололу. Макул ошондой жашайлы десе, жок. Мурдагы империя болгону баягы Кызылдар империясы, большевиктик империя болот деп туушканда. Ошентип басмачылык кыймыл пайда болот. Арасында ооба каракчысы да болгон, бирок алар көпчүлүк деп айтууга болбойт. Анан мекени үчүн анткени алардын мүлкүн, алардын динин тыйып жатса, жерин тартып алып атса, сыйынып жаткан мечиттерин жаап талкалап жатса, ошого каршы туруш керек болгондо. Көтөрүлөт да. Жерин канчалаган неметкен, бүтүндөй турмушун өзгөртүп, бүтүндөй анын жашоо образын тартып алып, тыюу салып жатса, көтөрүлөбү? Көтөрүлөт. Ошол себеп. Анан мен ушул тарыхтачы сурооң бар. Мен тарых боюнча азыр ошого байланыштуу сонун мисал бар да менде. Тарых боюнча бир суроо берип коеюн. Тарых деп атабыз. Кыргыздардын тарыхы деген китептерди советтик баягы тарыхчылар жазган. Кыргыз эмес, башка улуттун өкүлдөрү, тарыхчылар жазган ушу окумуштуулар бар. Ошол эле баягы этнограф, түркологдор советтик Абрамзон, Радлов, Бартов, Кисляков, Семенов сыяктуулар ошолордун китептерин бар да. Кыргыздардын тарыхын ошол башка улуттун өкүлдөрү, тарыхчылар жазган. Ошол тарых канчалык деңгээлде идеологияга кошулбаган, суу кошулбаган чыныгы тарых деп билсек болот. Мен баса белгилеп өтөйүн, мен өзүм кесипкөй тарыхчы эмесмин. Тарыхчылардын баягы алардын баягы карамагына кирип акылдуу болгум келбейт чын эле да. Бирок изилдөөчү катары. Эсимде проектисинин ушул биз сүйлөшүп аткан теманы изилдеп, аракеттенип жүргөн бир адис катары, тарыхчы эмес. Ошого байланыштуу дагы бир макал, байыркы бир макалда биздин Африка элдеринин
биринин макалы бар экен. Арыстан жазганды үйрөнбөйүнчө тарых мергенчини гана даңазалай берет деген. Бул өзүбүздү мындай аябай жогору сөзү мына африкалыктарды, негрдеп, чукчаларды мындай кемсинтип жүрөбүз го мына. Ар бир эл өзүнчө даанышман, өзүнчө мындай кемеңгер да. Мына Африкадагы ошол жанагы саваннада мергенчилик кылып жүргөн, тиги жагына бир эле мындай терини байлап жүргөн адамдар ушинтип айтышат. Жарым жылаңач болуп. Арыстандар жазганды үйрөнбөйүнчө тарых мергенчилерди гана даңазалай берет деп. Мергенчилер мен Арыстанды керек болсо атып койдум деп эле мактана берет экен да. Арыстан жазганды билсе, чындыкты айтмак. Ал дагы өз сөзүн айтат да. Ушуга байланыштуу мына биздин чукча деп калып атат бир мисал да. Мисалы бериңиз. Чукча десе сенде кандай ассоциация пайда болот азыр? Сени мисалы көчөдөн сени же сен бирөөнү чукча десең кандай реакция болот? Чукча десең кемсинткендей, артта калгандай, баягы мыскыл анекдоттордун бир кармандай. Сезесиң да? Чукча андай образды бизге кантип таңалашкан билесиң да? Биз мисалы сен чукча менен көрүштү элең, тирүү чукча менен чукчанын арасында жашады элең. Арасында жашаган эмесмин, эми азыр интернеттен видеолордон көрүп жүрөм чукча. Бирок ошол чукча деген жанагындай ассоциация калыптанган учурга карата сен чукчаларды билчү эмессиң да. Ооба. Бул ошол эле баягы тарыхты ким жазат? Кандай ниет менен, кандай максат менен тарыхты жазат? Ошонун бир таасыр мисалы да. Эми чукчалар жөнүндө айта кетели. Чукчалар мына мен да кошумчалай кетейин, бул образы кинематографтагы биз көпчүлүк аркылуу кинодон көрчү элек го, кинолордон, көркөм тасмалардан. Бул байоо, өтө ишенчек, бир аз мындай түркөйрөөк, бир бала кыял мындай билимсиз, караңгы, ушундай образ түзүлүп калыптанып калган, Чукчаларды, Чукотканы орустар 150 жылга жакын убакыт согушуп багындыра алган эмес. Мына демек оңой эл эмес экен да. Оңой эл эмес. Кеңкеле жана мыскылдай бере турган эл эмес экен да чукча. 16-кылымдын ортосунан баштап 17-кылымдын ортосунан баштап 18-кылымдын аягына чейин аскерлерди жөнөтүп, жана орустардын эң мыкты аскери деп эсептелген ошол орус казактар, козактар, ошолорду жөнөтүп дагы жеңе албай коюшкан. Чукчалар абдан согушкер, абдан жоокер, эр жүрөк, ана ушундай бир көк жал эл болгон экен да. Окусаңычы. Эми ушудан бил көк жалдыгын. Эгерде душман каптап, алардын айылын каптап жеңилгени баратса, жеңилейин деп калса, аялдары балдарын мууздай өлтүрүп, өстөрүн өлтүрүп койчу экен да. Биз душмандын колуна түшпөйлү, кор болбойлу деп. Бул эмне деген эр жүрөктүүлүк? Эми бул акылсыздык менен чектеп чыккен неме деп көрүнөт. Акылсыз эмне деп, бирок ал убакта катаал заманда баары өлтүрмөк да. Болгону сени өзүң эмес, душман өлтүрмөк. Же сени баягы олжолоп алмак кыз келиндерди. Кордомок, ошондой болмок. Ошого чейин барган. Алар тегерегиндеги Юка, Гир, Каряк деген элдер болгон, ошолорду чаап, олжолоп, туткундап, алып кетип, кулдай иштетишкен. Нар жактагы Аляска 80 километр жер, Беринг кысык аркылуу сүзүп барып, эскимос, алиуттарды чаап, аларды талап тоноп, кыз келиндерин олжолоп келип турган да. Ушундай көк жал эр жүрөк эл болгон. Орустар согушуп 17-18 жылдар жеңе албай койгон. Анын акыры 1763 жыл эстеп калыптырмын да эмнегедир. Ошондо бир эсептеп көрсөт. Булар менен согушуп атабыз, пайдасы көппү, зыяны көп эсептесе, ошол жөнөткөн аскерлерди багуу үчүн аларга кеткен, бүт камсыздоого кеткен, ошол экспедиция жөнөтүүгө кеткен каражат эсептесе 1.301.000 рубль болуптур. Эми ал убактагы миллион рубль азыркы миллиарддаган долларга тете да. Ал эми ошолордон алган ясак деп айтышат экен алар орустар, салык. Аң териси жанагындай баалуу бирдеке менен алган 29.000 эле рубль экен. 40 эседен көп, 40 эсе төмөн да түшкөн пайда. Биз зыянга эле учура бериппиз да, эми согушпай эле коелу да, анан буйрук берсет 1000 чакырым бери көздөй. Чегингиле дагы ошол жерде бир чебүй турчу экен. Ошол жерден чыкпагыла. Жөн сүйлөшкөнгө аракет кылгыла дейт. Бияктан Екатерина. Ана сүйлөшсө, мейли соодалашалы дейт. Бирок силер менен бир кол салсаңар, биздин жерге кирип келсеңер, биз менен силер менен согушабыз дейт. Чукчалар айтат. Соодалашабыз десеңер, экономикалык алага түзөлү десеңер,
келгиле биз ачыкпыз деди. Ошентип 19-кылымдын ортосуна чейин орустардын саякатчылардын немелери бар, жазуулары. Алар каалагандай жашачу дейт. Алардын өздөрүнүн мыйзамы, алардын ичине кийлигишпейбиз дейт. Болгону формалдуу түрдө Орус империясына кирген экен Чукотка. Алар бирок багынып, жүгүнүп келишимге кол койгон эмес экен. Мына чукча деген ушундай болгон. Миржеке. Ошон үчүн дагы этен, сенин тарыхыңды ким жазат? Мына Арстан жазганды үйрөнмөйүнчө мергенчи гана даңазалана берет дейт тарыхта. Бул терең мааниси бар экен. Биз деле ошондойбуз Эрнис. Ошону айтайын деп атам Миржеке. Сенин сөзүң эле кошумча эле иретинде. Сөзүңдү бөлүү эмес. Чукча деген бул эр жүрөк эл болгон экен. Аябай бир күжүрмөн эл болгон экен. Биз билбеген ушундай бир эрдик жактары бар экен. Мына биз айтабыз го, биз Манастын урпактарыбыз, биз эр жүрөкпүз депчи. Тиги эр жүрөк калкты, эр жүрөк ушул элди эмне кылып салды? Кимдир бирөөлөр. Кийинки анарды эми кантип жеңишти? Аларды ошол тамекиге аябай берилип кеткен алар. Аракка, жинди суу, тамеки. Ошол убактагы кийин 19-кылымдардагы алар аң терилерин, жанагы морстун сөөктөрүн абдан, пилдин сөөгүнө тете мындай чоң тиштери бар го. Нерпа түленин терилери абдан кымбат болгондо бул валюта, алтынга тете валюта. Алар болсо эмне сураган? Алар арак, темир, мылтык, кара дары, порох, тамеки, өзүндө жок нерселер. Ошентип отуруп алардын айтабыз го генофонду, ошентип көз каранды болуп калат. Жанагы тамекисиз тура албай калат, араксыз тура албай калат. Эми жалаң эле чукча эмес. Ошол жакта түндүк элдердин көбү да. Ошентип жеңилген алар. Азыр аттары да өзгөрүп калды го. Сережа, Андрей болуп эле. Союз мезгилиндеги кандай аларды баягы толугу менен жеңүү, мындай басмырдоо саясаты кантип ишке ашты да. Ошол эле кинодо, мисалы Начальник Чукотки деген бир кино бар да. Чукчалардын турмушун, ошо чукчалар 69-жылы тартылган. Ага чейинки жана Алитет уходит в горы деген бир кино бар. Бир саналуу эле бир 5-6 ашып кетсе бир тасма бар. Чукчалардын образын чукчалар тарткан фильм эмес алар. Аларды Москвада тартылган, москвалыктар, ленинградтыктар тарткан тасмаларда чукчалар кантип чагылдырылган. Жана биз айткандай караңгы, түркөйрөк, бала кыял, байоо мындай бир аз кем акылдыраактай көрсөтүлгөн. Ошентип тартып, мына сенде, менде баарыбызда чукчалардын образы ошентип калыптанды. Биз жанагындай жоокер, көкжал эл экенин билбей калдык чукчалар. Демек ошондо эмне келип чыгып атат? Башкалар жазып берген тарыхты окуп, ошол тарых туура экен, ошолор жазып бергендей тарыхта жашаган экенбиз деп, анан кийин ошондон улам ошолор бизди адам кылган экен, ошолор бар үчүн биз ушул адам болуп жашап атабыз деген нерсени сиңирүү экен да көрсө. Ооба. Эми ушунда азыркы учурда бир менин пикиримде бир коркунуч пайда болду да, биздин ушул өзүбүздүн аракеттерибиз. Жакында эле бир мамлекеттик эмес, коммерциялык эмес бир Евразия деген уюм жөнүндө маалымат окуп калдым, ошо интернетте жүрөт. Бул Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда бирдиктүү билим берүү мейкиндигин түзүү аракети жүрүп жатат. Бул деген кандай? Тарых тил алалы, тилибизди алалы да, тарыхыбызда эч кандай басып алуу болгон эмес, эч кандай үркүндөгү мындай кыргын болгон эмес, репрессия болгон эмес, кулакка тартуу саясаты болгон эмес деген тарыхта мындай дароо эле бетке айтайынчы. Ушундай да, анткени соңку жылдары Россияда ошол эле Сталин жөнүндө кандай фильмдер тартылып жатат көрүп атсың да, мисалы YouTube'дан чыгып калат го. Аны даңазалап, ал деген тим эле көсөм. Союз кезинде да андай тасма тартылган эмес да. Ошондой анын баласынан бери эми көз ачылбай ишип жүргөн 27 жашында генерал лейтенант болгон баласы бар, Василий Сталин. Ак жүрөк болгон, ак көңүл, бирок ошончо дагы да, аны дагы өзүнчө бир мындай трагедиялуу болсо дагы бир каарман да, трагедиялуу тагдыр болсо дагы каарман кылып жатышпайбы? Кайрадан идеалдаштыруу жүрүп жатат ошо советтик дöwөрдө. Ошону мен ошол эле баягы кан ичкич режимди, сталиндик кайрадан идеалдаштыруу болуп жатат. Эми ошонун баары биздин тарыхка кайрадан көчүп келет деп, эгерде жанагы долбоорлор ишке ашса, бирдиктүү билим берүү мейкиндигин түзөбүз деп жатса, ошонун баары кайрадан ишке ашат бизде дагы. Биз дагы кайтадан окуу чынын эле Жусуп Абдырахманов, Абдыкадыр Орозбеков,
тиги Иманалы Айдарбековдор душман болгон турбайбы, жөнөтүлгөн жок деп калабыз анда. Ошону айтам да. Үркүндө болсо биз өзүбүз тиги падышалар бизди, падыша бийлиги аскерге жүр десе биз барбай коюп, биз алардын букарасы болуп туруп эмнеге барбайбыз? Барыш керек болчу, биз өзүбүз күнөөлөбүз деп калабызбы? Ошондой нарративдер, ошондой сөздөрдү айтып жатышпайбы? Биз үркүндө айтсак эле, силер падышанын букарасы болгонсуңар, империянын. Силер аскерге согушка эмес, жөн эле окоп касканга бар десе болбой койдуңар. Силер жарансыңар да букарасыңар. Өзүңөр күнөөлүү болгонсуңар деп деген нерселерди айтып жатышат да, биз үркүндө айтсак. Үркүн окуясында, ошол үркүн көтөрүлүшүндө демек өзүбүз күнөөлүү болуп чыгат экенбиз да ошондо. Эгер ошого моюн сунсак. Биздин оппоненттерибиз мисалы да, мен бизде тарыхый чындыкты айтып аталы деп колдум, айтыл. Ошентип жатышат. Ошол эле учурда мына кыргыз тили деп атабыз. Баягы сөздүн башында кыргыз тили деп көбүрөөк басым жасады. Кыргыз тили, киргиздешип кетип атабыз. Киргиз болуп кетип атабыз. Балдарыбыз, тиги неберелер тили чыкканда эле орусча болуп атат. Бул трагедия деп атабыз, бул улуттук трагедия деп атабыз. Ошол эле учурда Орусиядан атайын мугалимдер келип, Бишкектин ушул мектептеринде сабак берет орус тилинде депчи. Ага муктаждык бар беле, анын эмне кереги бар эле, мен билбейм, бирок ошол эле учурда өзүбүздүн кыргыз тил маселени чечпей атып туруп, анан Орусиядан мугалимге муктаж болгонун мен түшүнбөйм да мен. Эми муктаж эмеспиз чынындачы. Анткени анысы аларсыз деле азыркы учурда орус тилдүү мектептердин позициясы абдан күчтүү мына Бишкекте, өзүң деле билесиң. Ооба. Ата-энеси Россияда иштеп келип тил билбей кыйналды элек, жок дегенде бала болсо орусча билсинчи деп орус мектептерге берип атат. Өздөрү. Моюнга алыш керек. Көпчүлүк учурда орус тилдүү мектептердеги, орус мектептериндеги билим деңгээли жогорураак экен тилекке каршы. Бишкекте илгери бир эле жалгыз кыргыз мектеп болсо, мисалы номер 5-чи. Азыр улуттук компьютер гимназия. Ошол түзүгүрөөк дешет, башкаларын билбейм. Жеке мектептерде айтышат да. Ошондой калыптанып калган, анткени биз өзүбүз кыргыз тилинде билим берүү, кыргыз тилиндеги окуу куралдарын чыгарууга кыргыздар үчүн көңүл бурган эмеспиз. Ошонун кесепетин тартып жатабыз азырчы. Ошол учурда айта кетиш керек, азыр интернеттин заманы, интернеттеги контент, интернеттеги маалыматтын согушка чейин 5-6% экен, азыр 3%га түшүп калыптыр. Ошо 3% эле орус тилинде экен. Интернет желесиндеги маалыматтын. Англис тилиндеги маалыматтын көлөмү, уйлушу 56-60%га чейин жеткен интернеттеги. Эми кайсы тил келечектүү, кайсы тилде маалымат, билим көбүрөөк. Мен ошо Facebook'та отуруп эле жазышып, алардагы мени таанып алсак алыста отуруп эле жазышып беребиз. Ошо Германияда, Европада, АКШда окуп аткан жаштар, студенттер, магистранттар бар. Алар алыскы тоолуу айылдардан, райондордон чыгып эле орус тилин аттап өтүп эле орус тилин окубайт. Алайдан, Лелектен, Чаткалдан, Атбашыдан болобу, жакшы окуп, өзү тырышып, тил үйрөнүп, ошо тил аркылуу Түркияга, ошол Европага, АКШга кетип окуп кеткен, бирок орус тилин билбеген жаштар бар. Мына болот экен да көрсө. Анан бул деген орус тили биз үчүн бул дүйнөгө болгон эшик, айнек да. Биз ушул орус тили аркылуу адам болот, алы колдун ырында. Бир үңкүрдүн жылчыгынан эле карайбыз да. Ошол. Биякта килеген эшик турат. Англис тилин билсең, дүйнөнүн каалаган жерине бар, кора болбойсуң. Ошо тилде билим алсаң, сенин илимиң, сенин эмгегиң көбүрөөк үзүрлүү болот да, үзүрлүүрөөк болот да. Анан учурунда орус тили биз үчүн мындай дүйнөгө чыгууга бир мындай эшик болчу да. Аз кичинекей эле жылчык болуп калды, бирок арыз эле ошол эшик деп бияктагы чоң эшиктерди байкабай атпайбызбы? Аны да айтыш керек да. Мен дагы бир нерсе тууралуу сенден сурайын деп атам. Бизде кыргыздарда да бир мындай нерсе бар. Биз деген кыргыздар деген улуу элбиз. Биздин байыркы тарыхыбыз бар. Биз деген кезинде улуу кыргыз каганаты болуп титиретип турганбыз. Кээ бирөөлөр айтышат, биз деген арийлердин тукумдарыбыз. Биз деген күн элбиз, биз деген нур элбиз депчи. Эми ушундай мактануунун, ушундай сыймыктануунун күнгөй тескейи тууралуу айтып кетсе. Дагы бир жолу чукчалар жөнүндө айтайынбы? Алардын дагы тагдыры ушуга мисал болот да. Чукчалар өздөрүнүн чукча дебейт да, өздөрүнүн экзоним да, башкалар койгон ат да булар чукчаларга. Өздөрүнүн эсимен чыгып кетти, Лы тамгасынан башталат, абдан татаал сөз. Которгондо чыныгы адам, нукура адам
чыныгы адам дешет экен өздөрүнчү. Чукча дейт ошо бар. Алар өздөрүнчө фашист, шовинист болгон экен. Тегерегиндеги ошол коряк, юкагир, нар жакта эскимос, алиоттарды кырып, аларды айбан катары, мал катары көрчү экен. Ошо биз чукча деп аткан. Биз чукчалар, биз чукча деп. Ошончо экен да. Алардын баягы изилдеген немесин ал басып келген орустарды дагы варвар жапайы көрүптүр, бирок булар күчтүү экен. Буларда от менен аткан жаалар бар экен, мылтыкты айтып атты деп айла жок ушинтип сестенип калыптыр да, бирок колдон келишинче согушкан да. Бирок ошол учурда мына тегеректеп турган, курчап турган башка элдер жана айтпадымбы? Барамталап басып кыз келиндерин олжолоп алып, ал өздөрүнүн мал мүлкүн тартып алып келген, өздөрүн жогорку расадагы чыныгы адам деп, вот алардын өздөрүнүн элин өзүн өзү атаган аталышты ошону которулат да. Чыныгы эл, чыныгы адам, чыныгы нукура адам деп. Калгандары мал катары көрчү тегерегин. Мына фашисттик ошондой идеологиянын бир мисалы чукчалык Чукотканын масштабында. Шовинизмдин натыйжасы эмне болду? Көп жатабыз да. Андан баягы өзүңдү эр ойлосоң, бирөөнү шер ойло дегендечи. Анан кыргыздар жөнүндө айталы да. Ошондой мына биз кыргыздын тарыхы 2200 жыл эмес, 3000 жыл, 5000 жыл, 7000, 10000 жыл дегендер тарыхчылар чыгып атат азыр. Эми аны аныкташ керек. Бирок жакшы аябай дагы эле бир макал да. Кыргызда бар го, атага тең уул. Атадан кем уул. Атадан артык уул. Уулдун 3 түрү болот дейт го. Мына биз азыр мейли ата бабабыз жанагындай тиги Тынч океандан баштап тиги жер ортолук деңизге чейин жерди ээлеп, дүйнөнүн жарымын титиреп турган экенбиз. Кытайдын императорлору тизелеп мейли, анан ошону эстеп туруп биз азыр атага тең уулбузбу, атадан артык уулбузбу, же атадан кем уулбузбу, ошону ойлош керек, ойлойлучу мисалы да. Мейли болуп тур. Эми баягы билесиң го, бир башкарманын баласы ичип алып эле мен атам башкарма болгон, анын чоң атасы эмне жайыттын баары мен чоң атамдыкы болгон, бир чоң бай болгон, теме болгон дей берет да, өзү болсо ылжып тура албай бүткөн. Мындай классикалык бир сцена көп эле кезикти го бизге мисалы, болот го ошондорчу. Манас кыйын болсо өзүнүн доорунун кыйыны болгон көрсөткөн. Улуу кыргыз каганаты болсо өзүнүн доорунда көрсөткөн. А бүгүн кыргыз сен кимсиң деген. Азыр кимбиз? Ошону ойлонуп, ошого түйшүрүбүз керек да менимчечи. Ал байыркы тарыхты тарыхчылар терең, ар тараптуу жылдап изилдей берсин. Болсо болгондурбуз. Адамзаттын бүт кыргыздан тараган деген дагы теориялар бар. Баса Африкадагы элдер, Африкага барып келген Абдрахманов агайчы, Өмүрбек Абдрахманов. Депутат мурдагы азыркы ишкер. Алмабакчы болуп жүргөн. Ошол айтып берди да, бир жолу Африкага барсак дейт, алар өздөрүн аябай улуу эл сезет экен дейт, бир жөнөкөй эле өзүн десем, эмнеге десек, бүт адамзат Африкадан тараган да депчи. Эми теория бар, Дарвиндин теориясы боюнча бактарактагы маймылдар жүргөн маймылдар ошол анан генетикалык изилдөөлөр ылайык адамдардын геномун изилдеп келсе, тиги немесин ошол чынжыр барып туруп ошо Африкага барат экен да, ошол жактан адамдар тараган депчи. Адамзаттын атасыбыз деп ойлошот экен алар дагы. Африкадагы бир чыккан кичине уруу. Эми уруулар да, эми жалпы жыйындысы да, африкалыктар биз деген адамзат анткени бизден тараган. Мына билесиң, генетикада ушундай айтып берсе, өзүн мындай эр шер ойлогон адам элдер көп эле экен. Биз кемсинтип чукчаларды айтып атабыз, кемсинтип тиги негр деп коебуз, жапайы деп. Мына ар бири өзүнүн, анан ошон үчүн бизден башка дагы өзүн өзгөчө улуу сезген элдер жетиштүү. Ошон үчүн азыркыбызга түйшөлүбүз керек да. Мына ошол эсимде долбооруна кызыгып, ошонун арты менен өзүм дагы мындай баягы профессионал болбосун, изилдөөчү болгонго аракет кылып жатам да тарыхтачы. Мына соңку 100-150 жылдагы тарыхыбызды эле изилдеп алалычы. Архивтерди ачып алалычы. Ошол документтер турган документтер турат, анын көбү баягы жашыруу болуп атат. А тиги 1000, 2000, 3000 жыл мурдагыны эми аны Кытайдын булактарына, Арабтын, Перстин тиги булак жазмаларына таянып изилдесек болоттур да, бар. Айма көп убакытты, эмгекти талап кылат да мындай. Анан азыркыбызды, соңку жакынкы эле тарыхыбызды изилдеп алсак, биз көп мындай көп нерсеге көзүбүз ачылмактыр деп ойлойм да.
бир тарыхтай билели деп атпайбызбы, болгондой. Биздин ошол тарыхый кырдаалдарга болобу, үркүмбү, жана репрессия учуру, андан мурунку учурбу деги эле ушул тарыхый кырдаалдарга, жана тарыхый личностторго, тарыхый инсандарга болгон мамиле кандай болуп атат? Өзүң деле байкап атсаң керек, байкап жүрсөң керек. Кээде тарыхый ошол инсандарды биз паландай деген баатырыбыз болгон, паландай деген күжүрмөн адамыбыз болгон деп көкөлөтөбүз. Кээ учурда болсо ал такыр эле болбогон бир шалапай болгон деп аны жерге кагабыз да. Ошол калыстык бул балансы кандай болуш керек? Эми бунда эң башкысы критикалык ой жүгүртүү болуш керек. Бардык жагынан. Конкреттүү бир инсан болобу же бир кайсы бир тарыхый мезгил период болобу, ошону изилдегенде ар тараптуу караш керек да. Анан мен айтып атпаймынбы, же айга күнгө теңеп салабыз бир тарыхый инсанды, же көрдөн алып жерге, жерден алып көргө салабыз да, мокочо кылып салабыз. Мен мындан 2 жыл мурда, 2-3 жыл мурда баягы Таластагы Талас районундагы кулакка тартуу саясаты кандай жүргөнү деп ошол райондук архивге барып калдым да. Талас райондук архивде отуруп, андан кийин ошондо баягы кулакка тартуу, кулак деп таанылгандардын мал мүлкүн тартып алуу, элге таратуунун жол жобосу жазылган инструкцияны көрүп калдым. Бир 5-6 баракта мындай эски, бирок оригинал да. Машинкага басылган, үлбүрөп калган кагаздар экен. Аягында бити окуп аягына келсем эле анда Кыргыз АССР да 29-30 жылдар Кыргыз АССРнин эл комиссарлар кеңешинин төрагасы орусча жазылган Жусуп Абдрахманов деп колдолуп турат да, мисалы. Эми ал күтүлгөн эле нерсе. Мисалы андай нерсени республикалык масштабтагы инструкция документтерди ошол биздин ошол учурда жетекчилер кол койгон да. Ооба, ошол эле Жусуп Абдрахмановдун күндөлүктөрүн окусаң, өзүн абдан канча сын көсмө критикалык неметип, өкүнүп кээ бир жеринде кап деген түз айтпаса дагы мындай тергеп, мындай өкүнүп жаткан сезүү болот да. Ошол өзүнүн ошо партия жасап жаткан кадам. Ал жеке анын өзүнүн демилгеси эмес да, ошо партия жасап жаткан кадам. Ошол эле мисалы Казакстандагы ачарчылыктагы мына Филипптин кылганы бул деп орусча жазып атпайбы? Филипп Голощекин, ал Казакстан жетекчиси. Өкүнүүнү сезсе болот да, мына биз туура эмес кылыппыз деп. Мындай кылыппыз деп. Бирок жанагындай документтерге кол коюлганы да чын да. Эми билбейм, ошол образдан биз таза иренжип калбайлы деп, балким архивтерди ачпай аткан себептерди ошол. Андан дагы оор чечимдерге, андан дагы катаал чечимдерге кол койгон документтер бардыр. Мисалы да, баягы ошол эле анткени кулакка тартуудачы айтылат да. Баланча айылга барасыңар. Бул бүт республикаларга таратылган да, мисалы Кыргызстанда. Бул айылга барып, жергиликтүү активди комсомолдорду уюштурасыңар. Ошолор эл астына чыгып, мына баланча деген, муногу Сасыкбай деген адамдын мынча мүлкү болгон, ал элди эзген, тигинткен, минткен деп туруп анан туура мына мен анын кулу болгом, кул эмес, малайы болгом, ушинтип мени мардекери болуп жүргөн, ушинтип мени эзген деп айтат дагы. Мына деп туруп анан кийин кана кол көтөргүлө, кулакка тарталдык, баарыңар кол көтөргүлө дейт, элди даярдаган. Ошентип кол көтөртөсүңөр. Кол көтөрөт, анан болду, чечим кабыл. Эл өзү чечти. Мына бул кулакка тартылат, мүлк элге таратылат, өзү жерөөдө болуп тетиги Херсонго айдалат. Сот боту жок эле. Жок, сот жок. Аерде көз салып турган бир ОГПУшник болгон, азыркы КГБда, кийинки. Ошонун бир уполномоченный болгон. Кийин көз салып турат. Бир дагы бир ошол партиялык советтик уюмдун дагы бир жетекчилери болгондо, ошондой документтерге Жусуп Абдрахмановдун колу коюлган. Эми буну ал деген сөзсүз эле мокочо кылуу керек деген эмес. Ошол учурдагы саясий реалдуулук. Ал жетекчилер ошол учурдагы реалдуулуктун продуктусу да. Ошол учурда антпесе алар жетекчи болбойт болчу. Ошондой нерселер дагы болгон деп гана айтыш керек да. Бул деген сөзсүз эле каралоо, мокочо кылуу эмес. Ошол эле мисалы тарыхый окуяларга байланыштуу да, мисалы Орус империясы, Советтер Союзу бизге мындай жакшылык кылбады, тигиндей жакшылык кылбады. Ооба, кылган. Бирок мисалы совет падышалык бийликти айтып бүттүк го, совет мезгилинде Кыргызстанда кандай. Мисалы Майлы суу, Чаткал, Кажысай, Актүз, Минкуш, Жыргалаң деген жерлер билебиз, ал жерде убагында уран кендери иштетилген. Уран казылган. Советтер Союзунун алгачкы атомдук бомбасы ошол Кыргызстандан чыккан урандан менен дүрмөттөлгөн деген бир
вариант немелер бар да, маалыматтар бар. Алар казылып бүттү, кетти. Бирок ошол залакас уран калдыктары баягы пародон алып чыгып, уранын иргеп алып чыгарып алып турган калганын баягы мусорго таштандыга үй берген да, бирок анда дагы радиациянын калдыктары бар да. 300 миллион тонна уран калдыктары бар азыр. Алардын дээрлик бардыгы суулардын, дарыялардын жээгине көмүлгөн. Өзгөчө Майлы сууда эң чоң. Майлы суудан билесиз, нарын суусу агып өтөт, Нары жакка келип Сырдария болуп Өзбекстанга кетет, Казакстанга кетет. Башка деле мына көлдөгү, Менкуштагы, мына Чүйдөгү, ошо ак түс мисалы, баарды уран калдыктары. Эми жер катуураак, Кудай сактасын, жер катуураак силкинсе, же бир жер көчкү болуп кетсе, ал калдыктар ачылып сууга кирип кетсе эмне болот деген. Кудай сактасын да. 300 миллион тонна. Бул дагы болгон Союз кезинде. Ушуну да кайта жүрөлү да, кесепети. Союз кезинде мына Фрунзе таза эле эл, аз эле адамдар маданияттуу эле, жолдор кенен эле, машиналар аз эле деп атпайбы? Автобуска, троллейбуска түшсөң кенен эле, баары маданияттуу эле депчи. Анткени бул квартиралар бекер берилчү эле деп атпайбы? Эми ал убакта биякта өнөр жай ишканаларына белгилүү гана улуттун адамдары алынчу. Инженердик. Эми аттуу баштуу эле бир журналист бар, эскерүүлөрүнө жазыптыр. Бу жакта болбосо дагы, болбосо дейт ошол орус улутундагы инженер Россиядан чакырып дейт, жарнама жарыя берип, инженерлер келек момундай, мисалы момундай ишканага айлыгы мындай, дароо келгенден квартира берет, ушундай деп. Жергиликтүү түпкү улутту колдонуу максаты башка болгондо, алар биз айыл чарбасында, мал чарбасында, биздин эт мактанабыз азырга чейин. Мал багып берсек, кой багып берсек болду дегендей. Москва менен Ленинградды эт менен бакчубуз деп биздин чабандар азырга чейин мактанып сыймыктанып айтышат да. Биздин этти жешчи Москва менен Ленинград депчи. Анан бир жолу мына кесиптештерине айта кетпедиңби баягы башка улуттардагы. Ушундай нерселерди ачык айтам, ачык жазам деп, мисалы айрымдары менен кээ бирлерин сен деле таанысың. Жаман жакшы айтышканга айтышып кеттик да, сен ушундай улутчул болуп кеттиң, русофоб болуп кеттиң, анан антисоветчик болуп кеттиң деп айттым. Мен өзүм Советтер Союзунда туулуп өскөм. Менин көптөгөн көз караштарым, алган билимим, үйрөнгөн тилим ошол учурда калып, бирок мен сендей эле болуп, ошол эле баягы бир аз гана комсомолго үлгүрбөй калдым, бирок актив болчумун да, пионериясында болуп, мен саясий политинформатор болдум. Саясий информация өрчүм жума сайын 20 мүнөт. Дүйнөдө эмне болот, империализм, капитализмдин жүзүн ачып ашкерлеп, советтик бийлик, советтик түзүлүш эң алдыңкы деп айтып жүрчүмүн. Дагы 20-30 жыл болсо балким партияга өтмөкмүн, ким билет да. Анан ошентип жаман жакшы айтышка туура келди. Анан чын деле алар улутка кабыл алат да. Мен айтатым, идеологияны сындаш керекпиз, системаны сындашыбыз керек. Сындап жатам мен. Конкреттүү улутту сындаган жокмун мен. Сен ал үчүн жооп бербейсиң. Мен сени жамандаган жокмун, мисалы да. Бир София деген биз таанышыбыз бар, ошого айтып атам да менчи. Мисалы да. Ошого чейин барды. Кээ мени достуктан чыгарып, достуктан, Facebooktан неметип жамандаганга чейин бар да. Анткени алар мындай сын пикирди уккан эмес, көнгөн эмес. Жалаң гана көкөлөтүп, айга күнгө теңеп, улуу эл, биздин улуу агабыз, кайсыл адам тууду экен, ушундай Лениндей уулду деген, ушундай бир комплиментардык гана мамилеге көнүп калганларчы. Киминде да бар го, улуу орус достук менен кол берип, Ленин бизге бакталайга жол ачкан. Союздук республиканын ар бир гимнинде 15 ошондой сөз болушу керек болчу. Ошону жаздырышкан. Анан ошодо болгон, ошондой да болгонун айтыш керек да. Бирок теригип жатышат да. Анан аябай касташканга чейин барат кээ бирлер. Эми ошо сен айткандай тарыхты болгондой китеп кылып жазып, ошол оторчулук учурунда мындай болгон экен. Орус падышачылык учурунда кыргыздардын реалдуу акыбалы мындай болгон экен. Советтер Союзунун тушунда кыргыздарга болгон мамиле соп-сонун жактары да бар экен. Рахмат, бирок моундай жактар айтылбай калыптыр деп, мисалы үчүн китеп кылып жаздырып, анан мектептерде окутсак, анан баягы
ошол учурдагы туура эмес, адилетсиз саясаттан адыркы ошол башка ошо мисалы ала кушту атын эле айтайлычы, орустарды жек көрүп деме эле кууп аларды. Ошондой болуп калбайбызбы? Туура эмес. Биз ошондой болуп кетет деп мен мисалы ошол орус улутундагы тааныштарым, кесиптештерим ошентип жыйыплыктап чыкты да, соңку мезгилде өзгөчө Украинада согуш башталганда мен бул боюнча позициямды ачык билдире баштадым да. Баягы кызматтан кеткенден кийин эркинирээк болуп калбадым. Ачык жазып, ачык эметип калдым. Анан кийин түшүнүп айттым да, түшүнөм, бул баягы кастыкты күчөтүп жиберип, анан баягындай тополоң чыгып кетпейби деп коркуп жатасыңар. Андай болбойт, кыргыздар андай эмес. Эч жамандык кылбаса дагы биздин мына жумушчу жаш балдарды уруп сабап жатышат нар жактагылар. Бирок сен алар эмессиң да. Сен деген кыргызстандыксың да. Сен алар үчүн жооп бербейсиң дейм да, мисалы да. Ошол орус жердештеримдичи. Бир кесиптешим бар, ал ачык эле мына мисалы мен тарапта чыкты да, журналист дагычы. Аларды сындап, анан жана сен айткандай, мисалы азыркы германдыктар фашисттик Германиянын кызмыштарына жооп бербейт. Немистин баары фашист эмес дегендейчи. Ошондой мындай ылгап караш керек да, конкреттүү системаны, бир режимди сындаш керек. Бирок адамды улуту үчүн жек көрүү туура эмес. Мен суроо берейин, ушул мекендин тарыхын билүүдө, улуттун тарыхын билүүдө, улуттун мекендин баалуулуктарын билүүдө түбүндө бул мекенчилдик, улутчулдук деген сезим жатат да. Улутчулдук жана мекенчилдик деген эмне бул? Эми ар ким ар кандай түшүнөт да. Мисалы Лев Толстойдун айтканы бар экен. Патриотизм да, мекенчилдик, патриоттуулук, патриотизм деп айтат да, мекенчилдикти. Патриотизм бул акмактардын акыркы башпанеги. Акмактардын акыркы башпанеги бул патриотизм деп айтыптыр да. Бул эми абдан кесе мындай оройраак бир түз айткан экен да. Андай учурлар дагы болот, бирок жалпы эле патриотизмде ошондой акмакчылык деген болбойт да. Бирок акмактар көп учурда ушул патриотизмге жабынып акмакчылыктарын кылат деген не кошулуш керек да. Акмактар дагы ушуну пайдаланып кетет деген да. Бирок патриот болуу акмакчылык эмес да. Анан жеке менин мамилемде мына көпчүлүк эле ошондой болуш керек. Биз кээде патриотизм десе, мисалы кыргыздын мекенчили патриот болуусу эле башынан калпагы түшпөй, этек жеңине кыргыз оюмун сайып алып, жүрүп алып эле мына кыргыз деп башка улуттарды жерип, кыргыз биз улуубуз, биздин 10 000 жылдык тарыхыбыз бар, силер деген кулсуңар, кулдун биз деген ушундай примитивдүү түшүнгөндөр да болот. Тилекке каршы. Тилекке каршы ошолордун үнү катуураак чыгып калат. Ошондойчу примитивдүү деңгээлде түшүнгөндөр, анткени алар эч качан күмөн санабайт да. Критикалык ой жүгүртүү жок да. Меники гана туура деп. Бирок эми патриотизм деп, мекенчиликте бул сен өз мекениңде жүрөсүңбү, же чет элде жүрөсүңбү? Сени көрүп, мисалы өзгөчө чет элде жүргөндө, кыргыздар деген ушундай билимдүү, адептүү, абдан сыпайы, эл турбайбы деп, мисалы япондорго кандай тамшанабыз, бир жолу келип биздин стадиондо футбол көрүп атып, таштандыларын жыйнап кетти. Аябай таң бердик. Азырга чейин биздин футбол көрүүчүлөрү ошо япондор келгенден кийин ар бир матчтан кийин көрүп жатасың го, тазалап кетет. Мына кандай таасир. Бир эле мындай кадам. Бир эле кадамы кандай өрнөк болду япондордун. Мисалы да болсоң жапондордой патриот бол, мисалы. Таң беребиз, азыр барбы японду барып көрөлек болсок да, аларда балдары деген мектептеринде уборщица жок экен, алар өздөрү полун жууп тазалап, өздөрү мындай эмгекке жаштайынан көнөт экен деп тамшанабыз да. Мисалы да, ошол мекенчилдик. Биз деген Toyota'ны чыгарганбыз, Nissan'ды чыгарганбыз, биз деген Mitsubishi'биз бар, улуу элбиз деген жапондор. Алар чыгарат, жасайт. Ошондой болуш керек. Улуулугун иш менен эле көрсөтөт. Иш менен, ошол мекенчилдик деген ошол. Анан улутчулдукка келсек, улутчулдук тилекке каршы мындай да, биздин советтик идеологияда улутчулдук дегенге мындай терс. Улутчулдук национализмден которо алдык да. Национализм дегенди биз улутчулдук деп которо алдык орусча. Терс маани берилип калганда, бул деген этникалык, то есть кыргыз улут, мисалы, ошол Сталиндин учурундачы, ошол улуттук республикаларда, ошол биз жакта көп учурда улутчул деген берене менен соттоп жиберчү. Национал буржуазный деп коет да. Улутчул буржуазиячыл көз караштары, аракеттери үчүн депчи.
улутчул буржуазиячыл да, эскичил баягы байманапчылык, эскини көксөгөн улутчул деп туруп. Ошондо бул бөттү ушул бери айып коюлса сен душмансың да. Ошол түшүнүк азырга чейин ошо көчүп келип азырга чейин бизде аң сезүүнүн ээлеп келет да. Чынында алар национализм, улутчулдук деген политологияда негизи бул саясий термин. Улут деген бул бир этнос эмес. Мисалы кыргыз улутчул деген бул Кыргызстандагы бүт элдердин кызыкчылыгын көздөгөн мекенчил да. Кыргызы, өзбек, дунган, уйгур, орус болобу, улус, бүт жалпы нациянын да. Nation деген эми аякта батышта мисалы илимде nation бул мамлекеттин бүт эли. Америкада мисалы улут жок да. Улут этнос жок да. Улут деген түшүнүк бүт америкалыктар. Кыргыз өлкөсүндөгү орус, кыргыз, дунган, өзбек деген сыяктуу. Жанагы мени колдоп баягы бир журналист чыгып атпаймынбы? Анан мен кыргызмын, орус уруусунан дейт. Орус уруусунан болом, бирок кыргызмын дейт да, кыргыздын орус уруусунан болом дейт. Мына, бер кыргызстандыкмын дегенде. Мисалы америкалыктар мен америкалыкмын, американецмин дегенде. Испан тектүү, Мексика тектүү, Кытай тектүү, америкалык, Африка тектүү деп, бирок америкалыкмын деп атпайбы? Анан улут деген ушу да. Советтик немеде улут деп бул этнос деген түшүнүккө байлап койгондагы, улутчул болсо сен бир гана этностун немесин көздөгөн, башка этносторду жериген, душман касташкан адамсың деп ошентип койгон. Улутчул болуу деген азыркы шартта бул сен мекенчилдик дегенден эле немеси, экинчи немеси да, мындай түшүнүк, экинчи синоним деп атат. Анткени улут деген бул жалпы кыргыз эли, кыргызстандыктар. Анан кыргыздын эми ал этникалык улутчулдук ал башка да. Мен эми соңку суроону берейин ушул маектеги. Кул болуп көнүп калган адам өзүнө такай эле кожоюн издей берет дейт да. Ошондой болбош үчүн эмне кылыш керек? Эми дароо айтыш кыйын экен. Балким ошо баарыбыз эле кул мүнөздүктөн арыла албай жаткандарыбыз да. Бул кайсы бир адабиятта классик айткан экен. Нужно выжимать из себя раба по капле депчи. Тамчылап болсо дагы өзүңдү мындай сыгып атып, ошо кул мүнөздүктү өзүңө чыгарышың керек да. Дароо шыр болуп кетчү процесс эмес экен. Балким бир нече муундун эмгегин талап кылган процесстер да. Бирок муну баштаса, эң башкысы ушул процесс токтобой, ошонун үстүнө тынбай иштеш керек да. Бул эмгек, бул аракет, бул мисалы сенин момундай миссияң, вазипаң ушинтип агартып айтып турган. Бул дагы ошол кул мүнөздүктөн арылуунун бир куралы, жолу да, аракети. Биз акылыбыздын жетишче чолок акылыбызды айтып ушинтип агартканга аракет кылып жатабыз. Ушундай бир жалпы аракет болуш керек да. Ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, күчүнө жараша аракет кылып туруш керек. Анан эң башкысы критикалык ой жүгүртүү керек го дейм. Эмнеде гана болбосо да, биз айтып атпаймынбы, биздин баягы бир баяу мүнөзүбүз бар. Жаш баладай же жарыктык кардай болуп, өтө эле айга күнгө теңеп жиберебиз же жерге житере кагып мокочо кылып салабыз да. Ошентпей бир калыс, ар тараптуу бир не болсо дагы ар тараптуу изилдегенге, мындай ар тараптуу карап чыкканга, баа бергенге аракет кылыш керек да. Ошондо бир натыйжа чыгат го дейм. Биржан, биз бир топ эле сүйлөшүп койдук. Чоң рахмат атайын келип ушул убакыт бөлүп, азыр убакытты бир нерсеге бөлүү дагы өзү чоң урмат сый. Ошол сыйың үчүн рахмат. Ишиңде ийгилик болсун. Бар бол. Рахмат.